Кумтөрдүн жетекчилери жана жумушчулары Кыргызстандан чыгып кетти. Тажикстандын 3 фурасын коштоп бараткан милиция менен Баткин эли чырдашты. Ош шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Кумтөр Голд компаниясынын вице-президенттери, ортоңку звенодогу менеджерлердин көбү жана чет элдик жумушчулары Кыргызстандан чыгып кетишти. Бул тууралуу 11 майда Кыргызстандын Тоо металлургчулар профсоюзунун төрагасы Элдар Тажибаев билдиргенин Азаттык жазды. Алар мындай кадамга кыргыз бийлиги ишканага тышкы башкаруу орнотууну жана экология үчүн кенемте төлөөнү көздөп жаткандыктан жетекчилер менен жумушчулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында барганы болушу мүмкүн экени айтылууда. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген эле. 11 майда Тажикстанга контрабанда алып кетип жатат деп Баткен шаарынан жергиликтүү эл тарабынан Тажикстандын 3 фурасы токтотулуп чыкты. Анын видеосу интернетке жарыяланып, катуу талкууга алынып жаткан кез. Видеодо опер кызматкери эл менен чырдашып түшүндүрүүгө аракеттенген. Интернетте ал Баткен облусунун шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери опер Алишер Чымыкеев экени айтылган. Аз убакыттан кийин Баткен облусунун ички иштер башкармалыгы түшүндүрмө берди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, унаалар кыргыз-тажик чек-арасындагы окуяларга байланыштуу 7 майдан бери милиция кызматкерлери тарабынан кармалып турган. Алар 11 майда Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын унаа токтотуучу жайына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын коштоосунда Баткен шаарына алынып келе жаткан. Орто жолдо жергиликтүү тургундар менен түшүнбөстүктөр чыккан. БШК 11 майда Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов жапырт каттоого тургузуу болуп, үгүт иштеринин эрежелери бузулганын айтып, жокко чыгаруу сунушун киргизген. Жыйынтыкта БШК 27 добушканадагы жыйынтыктарды жокко чыгарды. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, жергиликтүү кеңешке катышкан шайлоочулардын добуштарынын 3төн 1 жокко чыгарылса, кайра шайлоо болушу керек. 11 апрелдеги өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 9 партия атсалышып, Ата журт Кыргызстан улуттар биримдиги ынтымак ыйман нуру өткөн.